Assalamu алейкум, Москва шаарында жашап жана эмгектенип жаткан биздин кадырлуу, улуу, урматтуу кыргыз журтчулугу. Мына өзүңүздөр көргөндөй Москва шаарында түзүлгөн биздин Бай Казына кайрымдуулук фонду кыргыз жергесинде өз ишин алып келе жатат. Агайын туугандар, кадырлуу замандаштар, дегеле кыргыз элим. Бай Казына кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасында Ош областында Ноокат районунда өзүнүн элине жардамга муктаж инсандарга өз жардамын берип, бүгүнкү күнгө чейин камсыздандырып келип отурат. Агайын туугандар, кадырлуу замандаштар, сөзүмдүн аягында эмне демекчимин? Кыргыз элибизде ар дайым тынчылык болсун, жергебизде аманчылык болсун, элибизде ар дайым той болсун, жардамга муктаж инсандар жок болсун. Агайын туугандар, бүгүн видеону акырына чейин көрүңүздөр. Ноокат жергесинде Борка айылында алтын балык эс алуу борборунда бүгүн Бай Казына кайрымдуулук фондунун 2 жылдык маракеси болуп отурат. Биздин 2 жыл аралыгында Бай Казына кайрымдуулук фондунда жигердүү иштеген биздин алтын элибизге алтын тамгалар жана ошондой эле ардак грамоталар Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат шаарынын мэриясы тарабынан жана ошондой эле администрация тарабынан тапшырылган өзгөчө ардак грамоталар жана ошондой эле ыраазычылык каттарды сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Келиңиздер. Бай Казына кайрымдуулук фондуна кошкон эмгектери үчүн биздин активисттерибизди куттуктоо үчүн ардак грамоталарды алып келип отурабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Жакшы. Келип алдык. Сиздербы, ден соолугуңуздар кандай? Жакшы. Кыргызстан сонун экен, биз бул жака келе албай жүргөн эле калдык. Биз Бай Казына кайрымдуулук фондунан келип отурабыз. Мен төрагамын. Биздин Бай Казына кайрымдуулук фонду Москва шаарында мигранттар тарабынан түзүлгөн. Бул кайрымдуулук фонд Кыргызстанда көптөгөн кыйналган, жардамга муктаж инсандарга жардам колу сунуп келатабыз. Бул фонд кайсыл жактан түптөлгөн жана кимдер аркылуу акча чогултулат деген болсоңуздар, бизде Москва шаарында сиздерге окшогон эле эжелер, сиздерге окшогон эле апалар Москва шаарында иштеп, ошол жактан өз үй бүлөсүнөн, өз бир туугандарынан ашырып, болгону 500 сом, 300 сом, 400 сом ушундай чогултуп беришет биздин Бай Казына кайрымдуулук фондунда. Биздин Бай Казына кайрымдуулук фондубузда төрагабыз, казначейибиз, төрайымыбыз, насаатчыларыбыз бар да. Бул жерде биз Бай Казына кайрымдуулук фонду 2 жылдын ичинде Кыргызстанда биз аябагандай чоң жардам бердик десем жаңылышпайм. Анткени биз көптөгөн үй бүлөлөргө барып, жана кыргызда бир сөз бар го, оң колуң бергенди сол колуң билбесин деп, биз көп мындай интернет айдыңдарына отчет бербегенибиз үчүн биздин Бай Казына кайрымдуулук фондубузду көп адамдар билбей калган, укпай да калган. Ошондуктан биз акыркы убактарда ошо интернет айдыңдары менен бөлүшүп, Кыргызстан жергесинде дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жайылтыш үчүн ушул өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар. Ошо YouTube каналыбыздан өзүбүздүн кылган эмгектерибизди, берген жардамдарыбызды, ушул отчетун YouTube аркылуу берүүгө биз өтүп жатабыз. Араңыздарда бизди билет, Бай Казына кайрымдуулук фонду кимдерге кандай жардам бергендерди, кайсыл жактарга барып, кимдерге кайсыл айыл өкмөттүн жетим балдарына жардам бергендерибизди, кимдин ата-энесине, кимдин баласына, ооругандарга биз аябагандай Ороз айында, мына өзүңүздөр көргөндөй, Ороз айында дагы аябагандай көп жардам бердик да. Бул эми баягы кыргыздын бир сөзү бар, туугандар. Соопчулук кылыш үчүн дейт, сооп бизде бер дейт да, сөзсүз түрдө жылмайып койсо да бул сооп болот экен да. Ошондуктан сиздер дагы биздин Бай Казына кайрымдуулук фондуна бүгүндөн баштап кош келиңиздер. Биздин кайрымдуулук фонддо мисалы сен 1000 сом сал, 500 сом сал деген чек жок. Өзүңүздөрдүн колуңуздан канча келет, биз ошонун отчетун ай сайын берип элге ошол жерде көрсөтүп, мисалы жардам бергендерибиз болсо барып видео кылып, ошол эл менен сүйлөшүп, чегини сөзсүз түрдө группага беребиз. Бул мындайча айтканда өзүңүздөрдүн аркы дүйнөңүздөргө болгон чоң жеңишке катары жол деп коет. Ошондуктан баарыңыздар келиңиздер, биздин Бай Казына кайрымдуулук фондуна кошулуңуздар. Биздин Бай Казына кайрымдуулук фондунда жакшы инсандар, жакшы апалар, Кыргызстандан да Кудайга шүгүр
көп адамдар кошулуп азыркы күндө көбү билип калды бул бай казына кайрымдуулук фондун. Жана ошондой эле баягы биздин бай казына кайрымдуулук фондду ошол ноокаттагы Кыргызстандагы ошол администрация тарабынан дагы байкашып, бизди татыктуу деп биздин бай казына кайрымдуулук фондуна өзүнүн ыраазычылык катын берип отурат. Мен анда эмесе ошол Ноокат районунун тарабынан берилген администрация тарабынан берилген биздин акимдин өз колунан алынган грамотаны биздин ушул бай казына кайрымдуулук фондунун төрагасы өзүмө берген экен. Ноокат районунун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы, жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө материалдык жактан колдоо көрсөткөндүктөрү, фонддун ишин ак ниеттүүлүк менен аткарып элге кылган кызматтары үчүн Россия Федерациясында мигранттардан түзүлгөн бай казына кайрымдуулук фондунун төрагасы Анарбек уулу Кенжебай жана ошондой эле бай казына кайрымдуулук фондунун эмгек жамааты Ноокат районунун администрациясы тарабынан ыраазычылык кат менен сыйлансын. Ар дайым сиздер аман болуңуздар. Сиздер менен бирге биз аман бололу дечүңүзчү. Биз аман бололу. Ушул ар дайым сиздер менен ушул даражага жетип отурабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Менин мына жерде Россиядан келген эжекелерим да бар экен. Мени таанып билесиздер. Көп жылдан бери сиздер менен чогуу биргеликте эмгек чогуу иш кылып баратабыз. Кайсыл жака болбосун бири-бирибизге жардам берип, биздин бай казына кайрымдуулук фондунда ар дайым бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коргоп келебиз. Эгер ушул бай казына кайрымдуулук фондунда жардамга муктаж өзүбүздүн ичибиздеги муктаждар болгон болсо, аларга дагы биз өз жардамдарыбызды берип келатабыз. Биздин бай казына кайрымдуулук фонду бирөөнүн акчасына эч качан кыянат кылбайт. Сиздер ишенип салган, сооп үчүн салган акчаңыздар жардамга муктаж инсандардын өз колуна барып жетет деп 100% айта алам. Ар дайым билесиздер, көрөсүздөр. Ошондуктан бул жерде Ноокат мэриясы тарабынан дагы бул бай казына кайрымдуулук фондуна атайын ыраазычылык кат берген. Ноокат районунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууда райондун жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрүнө жигердүүлүк менен жардам көрсөтүп келе жаткан Россия Федерациясынын Москва шаарында түзүлгөн бай казына кайрымдуулук фондуна Ноокат шаарынын мэриясы ыраазычылык катын билдирет. Кол чапсаңыздар. Бай казына кайрымдуулук фондунун айымы Казбекова Минавар алып койсоңуз, Ноокат шаарынын мэри Чылаев Жолой. Кол чаап койсоңуздар, келиңиздер. Каттуу кол чаап койсоңуздар. Ар дайым ушундай ийгиликтер көп болсун, Ар дайым ой, грамота алганда сүйүнүп караңыздар. Жана ошондой эле ардак грамота менен Ноокат районунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууда Ноокат районундагы жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрүнө жигердүүлүк менен жардам көрсөтүп келе жаткан Россия Федерациясында Москва шаарында түзүлгөн бай казына кайрымдуулук фондунун төрайымы Казбекова Минавар Жолдошовна Ноокат шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ардак грамоталарыңыз ар дайым кут болсун. Мындан буягына алтын тамгаларды алыңыз, алтын медалдарды алыңыз, ардак данк грамотасын алыңыз. Бул мэрия тарабынан алып атасыз, ылайым эле президент тарабынан алыңыз. Кол чаап коюңуздар, ошондой эле ардак грамота менен Москва шаарында түзүлгөн бай казына кайрымдуулук фондунун активисти Исакова Калима Ноокат шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ардак грамотаны бай казына кайрымдуулук фондунун төрайымы Минавар
Жолдошуна берип коюн, жеткизип коет. Бардығын алат. Сөзсүз түрдө Москва шаарында Халима эжени биздин атыбыздан кызуу куттуктап, мэрия тарабынан алынган грамоталар бар. Кетпей туруңуз. Ушундай эле ардак грамота менен Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Осмонов Бурхан Ахунович Ноокат шаарынын мэриясынын ардак грамотасын сыйланат. Кол чаап туруңуздар, келиңиздер. Ушундай эле ардак грамота менен Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Казыбекова Жаңылай Ноокат шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Ноокат шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Исакова Салтанат Ноокат шаарынын мэриясы тарабынан ардак грамота менен сыйланат. Кол чаап келиңиздер. Ушундай эле ардак грамота менен Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Базарбаева Тартипкан сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Маматова Токтакан Ноокат шаарынын мэриясынын тарабынан ардак грамота менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Казыбекова ушундай эле ардак грамота менен Караташ айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты жана Курманжан Датка кайрымдуулук фондунун Кыргызстандагы төрайымы Мырзалиева Бактыгүл Сатвалдиевна Байказына кайрымдуулук фондуна кошкон өз салымы үчүн Байказына кайрымдуулук фондунун активисти Бактыгүл Мырзалиевна сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Байказына кайрымдуулук фондунун лидери Ахматов Мырзарахим Ноокат шаарынын мэриясы тарабынан ардак грамота менен сыйланат. Ноокат шаарынын мэри Тилаев Жолой. Кол чаап коюңуздар. Ардактуу меймандар, ардактуу меймандар, деги эле бүгүнкү иш-чарага келген жакшы инсандар, апалар, энелер. Мен бир жакшы нерсе билем. Тозоктун кайда экенин точно билбейм, бирок билем. Бейиш энелердин таман алдында дейт. Аялдар бул турмуштун түркүгү болот экен. Аялдар кайда баспасын, кайсыл жолду тандабасын, аялдар ошол жолдон гүл чыгарып берет. Андай чыкканда таштан дагы аял заты гүл чыгарат деген сөзгө мен ишенем. Аял бул үйдүн куту экен. Аял бар жерде ырыскы, береке болот экен. Аялдар жок болсо, мисалы эркектер үйдө жөн эле жатып, же үйүң жыйналбаган, идишиң жуулбаган, тамагың бышылбаган, кийимиң үтүлбөгөн. Ал эми аял бар жерде ар дайым мындай береке болуп, бакыт болот экен. Ошондуктан аял заты эч качан оорубаңыздар, сиздер аман болуңуздар. Аял заты бар дүйнө тигинен турат. Андан ар дайым аял заты аман болуңуздар, энелер, апалар. Сиздер бар үчүн биздин үйүбүздө ар дайым күлкү шаңга бөлөнүп, үйүбүз ырыскыга толуп, сиздер бар үчүн майрам болот экен. Ошон үчүн эч качан оорубаңыздар. Анда эмесе сөз кезегини Байказына кайрымдуулук фондунун төрайымы Казыбекова Миновар Жолдошовнага берем. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dostlarım, benim kömür jakın, kaysindilerim, жердештерим, кайны журтум, келиптер баарыңыздар бүгүнкү кичине иш-чарага куш келипсиздер. Бизде тааныштырып кетсек, Москвада Ноокат району боюнча түзүлгөн Байказына аттуу кайрымдуулук фонду бар. Иммигранттардан түзүлгөн. Аллага шүгүрлөр болсун, ушул немени ушу балабыз Кенжебек экөөбүз ачканбыз, төрага кылып шайлап алганбыз. Азыр Кенжебек ушул убакытта
Kırgızstanda emgeklenip жүрөт. Bizge köprü ol, ошол жактан жөнөткөн эксандарды ошол эгаларына жеткирип, дуаларды алып, отчетторду берип, убагында жеткирип турат. Allah razı olsun buradan dağı. Ben ne demekçimim? Migrant bol bötön elde, bötön jerde жүрөт экенбиz. Özlerinin iştegen tapkandan tышкары ошо кыйналгандарга, кысталгандарга, Ноокат районуна караштуу жетим жесир балдарга жардамдарын аябастан эксан салып жүргөн кыздарга, балдарга Allah razı olsun. Бул байказына немеси биз мурда 2-3 жыл түзүлгөн менен Ноокатта билинген эмес да, биз байкандай берип, бул отчет берип өзүбүздүн группа эле билип жүргөн. Эми азыр көбөйтүп, чоңойтуп, Кыргызстанда Кенжебек балабыздын картасы ачылган. Кенжебектин картасына салынат Кыргызстанда, Россияда менин картама салынат. Топтоп ай сайын ошол эксандарды берип турабыз. Эксан бул ошо 70 тозоктун эшиги жабылат дейт. 5 эшиктер ачылат дейт. Бул келечегибиз үчүн, наркы дүйнөдөгү немебиз үчүн, өзүбүз үчүн эле ушу иштеп атабыз да. Ошого байказынага кошулуп 100 сом болобу, 50 сом болобу бул немеси жок. 200 сом болобу, 300 сом болобу тапканыңыздарды ушу Кенжебектин немесине салып Кыргызстандагылар. Соп иштеди, биргеликте дайыма чогуу жасап калайлык. Бу жерде фонддо жүргөндөрдү эмгегинти жер жебейт деп баалайбыз. Ким канча салат, кандай активисттер болуп катышат, андай акимчиликтен, районодон грамоталар, мактоо кагаздары, ал эле эмес ордендер, значоктор, бактылуу үй бүлө, Курманжандатка, активистка деген медаль ордендер берилет. Ошолорго баарыңыздарды жетириңиздерди мен каалап кетет элем. Баарыңыздар ушу группага кошулуңуздар. Ушу фондду чоң кылып, фонд кылып түзүп алайлык. Мен ошол эжекемдин сөзүн улап кетейин а, урматтуу меймандар. Биз ушул бул байказына кайрымдуулук фондун түзгөнүбүздө аябагандай тоскоолдуктар өтө көп болгон. Албетте жакшылык иштин артында, жамандык иштин артында алдында болтудой чоң бир жакшылык жатат дейт. Мына көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, бүгүнкү күнгө чейин өз ишин алып барып турат. Мен ойлойм, бул ийгиликтин жеткен туу чокусу биз үчүн ушул деп ойлойм да. Мен Кыргызстанга келгениме болгону 8 ай болуп атат. 8 айдын ичинде ушул Кыргызстандагы Ноокат жергесиндеги аябагандай ушул жардамга муктаж инсандардын үйлөрүнө барып, кыргыз элинде кандай кыйынчылык болуп атат, кайсыл мектепке, кайсыл садикке жардам керек болуп жатат. Ошолордон бери өзүбүз кыдырып, өзүбүз өз күчүбүз менен жардамдарды барып берип келатабыз. Биз ошол кыдырып, эл аралап жүргөнүбүздө ошол биздин жогорку кеңеш жана ошондой эле Ноокат мэрия тарабынан байкап бизге ардак грамоталарын берип отурат. Анда эмесе мен азыркы сөз кезегине ошол биздин байказына кайрымдуулук фондубуздун лидери, мындайча айтканда активисти, акылчысы деп айтсам дагы болот. Сөз кезегине мен Акматов Мырзарахим агама берейин, келиңиздер. Көк тиреген алатоодой, көз жетпеген аз казоодой, көктөмдөгү жуугасындай, күндүн кошу уласындай, деңиздерде кең келген, аз казоого тең келген, өзүнүн көркөм маданияты, көн өргөс тарыхы, руханий байлыгы, асыл мурастары менен таанымал болгон улуу кыргыз эли аманбы. Баарына бирдей тең көрүп, айтабыз Ноокаттыктар. Ушундай эле Байказына кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты ысык саламды. Ассаламу алейкум, аксакалдуу аталар, ак эле чек апалар, агай инилер, эже карындаштар. Биз үчүн сыйлуу болгон Караташ айыл өкмөтүнүн лидерлери, жолдош депутаттар. Мына бүгүн биз Байказына кайрымдуулук фондунун активисттерине, лидерлерине, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каттары, ошондой эле Ноокат шаарынын мэринин ыраазычылык каты жана ардак грамоталар менен ушул фонддун мүчөлөрүнө тапшырып, минарибизге тапшырып өттүк. Эмне демекчибиз? Ылайым эле бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кимиңиздер ушул
Аллахтан берилген ырыскысын ары кайсы жер болобу терип жүрөсүздөр, тапканыңыздардын берекесин Алла Таала эселеп берсин. Бай Казына Кайрымдуулук фондуна салган эксаныңыздар түбөлүктүү болуп акыретке барып өзүңүзгө көлөкө болуп, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям менен акыретте чогуу тирилип, чогуу Фирдавс бейиштеринде бирге жүрүштү Алла Таалам ушул жамаатка, ушундай эле бүткүл кыргыз элине насип кылсын. Rabbena hablana min azvajina ve zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rahmatka ya arhamar rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ак бат алуу үчүн Ноокат районунун ардагери биздин Кашкалдагы айылынын аксакалыбыз Аксакалыбыздан ак бат алалы келип Чакыра келип калды, жакын. Келип чык. Amin. Malaşı korktuk Amin. suçlularga. бата берип Eli yurttun, mahalle kolu komşulardan şu beyve beşerelerge şu yerden kılbatkanlarınızlar için Amin. Allah'ı Teala nimet ilesene tileyen yerde Allah özü versin Peygamber. Allah rahmet ile. Saparda жүргөн ул кыздарыңыз бар, şu migranттар. Amin. Katar kılsın. Vardığı selamat vatandaşı gelişini Allah'dan tileyiz. Rahmet. Биздин Бай Казына Кайрымдуулук фонду 2 жылдан бери өтө бир чоң ийгиликтерди жаратып келатабыз да. Эсиңиздеби, биздин Бай Казына Кайрымдуулук фонду 2 жыл мурун түзүлүп жатканда кандай гана путтоосуулар болгон эмес, Караң. Ооба, Кенжебек, туура айтасың. Биз эми ушундай кайрымдуулук фондду ачып, канчалган адамдарга жардам берип, кыйналгандарга, муктаждарга, жетим жесирлерге жардам берип жатабыз. Биздин фонддо бирөөгө жамандыгы жок, же бирөөгө куралбастык немелери жок. Башында көпчүлүктөр каршы болушту, бирок Аллага шүгүрлөр болсун. Мына иштерибиздин үзүрүн көрүп жатабыз. Өзүң көрүп, өзүң ушул жерде Россиядан жөнөткөн эксандарга биз менен Россиядагыларга көпүрө болуп өзүң жеткирип берип атасың, отчетторду жөнөтүп атасың. Аллага шүгүрлөр болсун. Ошол Москвада жүргөн, Россиянын булуң бурчунда жүргөн биздин фонддогу мигранттардан Алла ыраазы болсун. Тапкандары жакшылыктарга буйруп насип кылсын. Эки дүйнөсү бактылуу болсун. Ушундай эксандарды чыгарып, көпчүлүк адамдарга жардам берип аткандарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Ооба, Миновара эжеке, мен да ойлойм да ушул жанагы биздин мигранттар ошол биздин Бай Казына Кайрымдуулук фондуна көп келип, кошулуп, ушул баягы ноокаттын өнүгүүсүнө, ноокат жергебиздин өсүшүнө бир аябагандай бир чоң салымын кошса деп ойлойм. Кудайга шүгүр, азыркы күндө дагы биздин Бай Казына Кайрымдуулук фонду ушул күнгө чейин өз ишин жигердүү алып барып келатат да. Анан Миновара эже, Кудайым буйруса, бүгүнкү мына элди чогултуп келип, ушул жерде Бай Казына Кайрымдуулук фондунун отчеттук кечесин кылып отурабыз, 2 жылдык кече. Мен ойлойм, бүгүнкү кече эң сонун кечелердин бирин толуктады деп ойлойм. Кудайым буйруса, Россия Федерациясында, Москва шаарында сиз дагы ушул булуң булчундан чогулган биздин мигранттарды чогултуп, өзүнүн алган ардак грамоталарын өз колуна жеткизесиз деген менин үмүтүм бар эжеке. Кудай кааласа, эсен аман Москвага жетсем, өзүчө дагы бир иш-чара кылып, баарына жеткирип берем деп айта алам. Кудай кааласа, бул жерде Кенжебек сага дагы ыраазычылык, Кыргызстандагы адамдарды дагы чогултуп, ушу өзүң картаңды таштап, мына кенен неме кылып берип атасың. Группаны чоңойтуп, фондду чоңойтуп, бул жерде только мигранттардан эмес, өзүбүздүн Кыргызстандан, Ноокат районунан дагы көптөгөн адамдарды кошуп, фонд чоңойгон үчүн сага дагы терең ыраазычылык. Бул жерде сенин эмгегиң чоң. Жөн жүрбөсөң буларды дагы сен уюштуруп атасың да балам. Чоң рахмат эжеке. Мен жаңылышпадым дейм. Анткени биз сиз менен кандай гана жакшы иштерди чогуу кылдык. Жамандык болбосун, жакшылык болбосун. Мен өз апамдай болуп, мага өз советтериңизди айтып, өзүңүздүн жакшылыктарыңызды көрсөтүп, ушул малга чейин өзүңүздүн насаатыңызды айтып, өз балаңыздай көрүп,
жаш болгонума карабастан төрага сен болосуң деп ооба мени өзүңүз түркүлөдүңүз. ооба Кудайым буйруса сиздердин ишеничиңиздерди сөзсүз түрдө актайм деген өзүмдө бир чоң оболтодой эрк бар, күч бар. Мен аны сөзсүз түрдө актап берем. алла ыраазы болсун балам, сен дагы үй бүлөлүк бакыт, эжемин өмүрү узун болсун, келин менен эки дүйнө бактылуу болгун, иштериңер ырбач, ошонун ден соолук болсун, оорубай сыктабай иштериңди уланта бер балам. Чоң рахмат. Ардактуу меймандар, кадырлуу замандаштар, мына өзүңүздөр көргөндөй Бай Казына кайрымдуулук фондунун 2 жылдык отчеттуу кечеси өз соңуна келип олтурат. Барыңыздар аман болуңуздар. Жергебизде аманчылык, элибизде тынчылык болсун. Ар дайым жакшылыктарда жолугушалы, элибизде, жергебизде той болсун. Бай Казына кайрымдуулук фонду өнүп өссүн. Бай Казына кайрымдуулук фондуна келиңиздер, сиздер да кошулуңуздар. Соопту чогуу чогултуп, бейишке карай бирге баралы. Бирге барайлы. Сооп иштерди чогуу жасап калайлы. Амандыкта көрүшкөнчө меймандар.